ишиме кайсы амалыма Аллах таала ушул жерге мага насип кылды өзүнүн үйүн депчи. Анан баягы билим бир тууганыбыз прямой эфирге чакырды да менчи. Аке, прямой эфирге чыкпайлыбы, жаштарга жакшы бир түрткү, мотивация, үлгү боло турган сөздөрдү айтпайлыбы деп жана баягы отуруп, сүйлөшүп, маек куруп отуруп. Анан жакшы сөздөр болгондон кийин өзүм атыман, негизи кыргыз элинин атынан сизге бир ушул Аллах тааланын үйүнө барып келиңиз деп бир сертификат берди да. Машалла. Бул акем айткандай, устаздар айткандай, Аллах таалам өзү жакшы көргөн бендесин өз үйүнө чакырат депчи. Кандайдыр бир кайсы кылган амал үчүн деп чакырат деп ошо отуруп ойлонуп көрсөм жана баткен ортасында өзүнүн бир туугандарга жардам берип, күндүн ысыгына карабай кызмат кылабыз да былтырчы. Ошо биздин бийликтен күтпөгөн сертификатты, арда грамоталар күтпөгөн ушу Аллах таалам көрсө ушул өзүнүн жерин, өзүнүн үйүн белек кылып бериптир да. Аллаху акбар. Ошондо бул дагы Аллах тааланын буйругу, Аллах таалам өзү каалаптыр. Ошо иншалла сиздер менен бир доордо, бир күнү бир жерге келгенге Аллах таалам насип кылыптыр. Барыңыздарга дагы айтып келем. Бул дүйнөдөчү биз негизи өз проблема кылып атканбыз да. Мен да мурун мурачайга мактанбайм, бирок намазды өмүрүм 5 бала окуп көргөн эмесмин. Аллах тааланын үйүнөн 5 бала окуп атам. Аллаху акбар. Өмүр оруза армап көргөн эмесмин, ушул жерден оруза армап. Аллах. Ойлочу мен, катып кармайсың, кыйынбай, ачка, суу ичпей ант жашайсың депчи. Көрсөчү, ысыкта деле кетип баратпайсың, мындай шаң болуп, туруп, ысып, тердеп, күлүп, жайнап, оңой экен да барса. وفي قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم.